Рахмат, урматтуу төрага. Бул мыйзамды долбоорунун урматтуу депутаттар, урматтуу коллегалар, жарымыбыз демилгечкенбиз да. Жарымыбыз демилгечкенбиз. Бирок мен жокмун. Бирок бир нерсени байкап койбойлу, ушул мыйзамдар зордук, зомбулук, үй бүлөлүк зордук, зомбулук десе эле популярдуу болуп кетет. Баары бизди жакшы көрүп калат деген ойдон алыш болушубуз керек да. Бул жерде менталитет деген каякта калып калат? Кыргыздын менталитети бар да. Биз кыргыз деген элбиз да. Могул жерде мурунку биринчи окууда биз какшап айтып келбедик беле, урматтуу депутаттар жана ушул мыйзамга сааптар болгондор, уксаңыздар, мүмкүн болсун, мүмкүн байкабай калгансыздар дейм. Ушул жерде мен жөнөкөй эле нерсени айтып берейинчи. Эгерде үйдө келиниң менен балаң урушуп кетсе, келиниң заявление жазып койсо 30 күн, 10 күндөн 30 күнгө чейин балаң эшикке чыгып туруш керек да. Ушундай да жери бар эмес беле. Экинчи, балдардын каржысына болгон маселе, көңүл бурба каржысына кийлигишпеш керек деген, чөйрөсүнө кийлигишпеш керек деген дагы маселелер бар эмес беле. Биз кыргыз эли балабызды тарбиялай албай калабыз эртең. Балабызга башка чөйрөгө кошулба, могу чөйрөдө деген наркомандар болуп кетиши мүмкүн экен, же башка уурулар кескилер экен десең, бизди барып сотко берип койсо, ушул мыйзамдын негизинде отуруп беребизби? Биз ушул нерсени жакшылап карабайлы, урматтуу депутаттар. Биз кыргыз эзелтеден бери ыйман менен, нарк менен, насил менен келатпадык беле? Бизде ушул жерде чыккан канча мыйзамдар жазылса, ошонун жарым иштесе, жарым иштебей келет бүгүнкү күнгө чейин. Бирок кыргызды кыргыз кылып сактап келаткан жазылбаган мыйзамдары сактап келатат. Каада салты, үрп адаты, улуун урматтоосу, кичүүнү ызаттоосу, мынауга окшогон көчүрүлүп келген мыйзамдар үй бүлөлүк зордук, зомбулукка байлап алып, көчөдөгү нерселерди. Ооба, үй бүлөлүк зордук, зомбулукка мен да каршымын. Эркек адам үй бүлөгө зордук, зомбулук кылбайт. Аялга апаат болбойт. Зордук, зомбулукка каршымын. Бирок ошого байлап алып, ички мыйзамдарды дагы талкалап албайлы. Мен бул мыйзамга каршы добушумду берем. Жана урматтуу депутаттар, сиздерди дагы ушул мыйзамга жакшылап карап добуш берүүңүздөрдү өтүнөм мен. Биз кыргызбыз. Биз салт менен жашайлы. Мыйзамдар болсун, бирок менталитет кирсин. Салт кирсин. Наркка карап жашайлы, ата-бабабызга карап жашайлы. Эртең балаң менен келиниң урушуп кетсе, балаңды куалап үйсө 30 күн. Сенин келиниң кайсы бети менен сени менен жашайт? Же болбосо атасы, энеси, келини менен кантип бир күн 30 күн ошол чогуу үйдө жашай беришет? Эми ушуга чейин болгон бул болбой калат, урматтуу туугандар. Биз ушуга мен ойлойм, муну кайра артка мыйзам ээлери кайтарып алсаңар жакшы болмок негизи. Рахмат. Мен сунуш. Рахмат. Урматтуу депутаттар, бул комментарий эмес, мен Мирлан Самый кожонун пикирине толук кошулам. Себеп дегенде, бул экономикалык мүнөздө болсо бир жөн, бул үй бүлөлүк маселеге келгенде кыргыз элинде улуттун өзүнүн жазылбаган мыйзамдан жогору адеп ахлактары бар. Туп-туура айтат. Эгерде ушул мыйзамдын негизинде боло турган болсо, анда атасы баласы менен, күйөөсү аялы менен соттошуп жатып калабыз да. Ушул нерселерди эске алайлы. Кыргыздын каада салты бар, мыйзам, албетте мыйзам менен жашайбыз. Бирок мыйзамдар биздин менталитетти эске алыш керек да. Мен муну толук колдойм. Үчүнчү микрофон. Рахмат, урматтуу төрага. Албетте сиз туура айтып атасыз, жана калыс айтып атасыз. Рахмат. Мен ушул мыйзамды сунуш берет элем, артка чакыртып алуу боюнча. Добушка коюп берсеңиз. Комитетке кайтарыш керекпи? Комитетке кайтарып берип койсо, комитетке кайтарылса, же болбосо ушул мыйзам долбоорун комитетке кайтарып берсин, же мана авторлор өзү чечет да, мүмкүн жалпысынан добушка коебуз. Кандай кылабыз? Урматтуу депутаттар, Мирлан Самый кожо мыйзам долбоорун кайра артка комитеттин кароосуна кайтаруу жөнүндө сунуш берди. Мен сунушту добушка коем, добуш бериңиздер.
Макул 53, каршы 5, бар 58, катталды 82, сунуш өттү. Рахмат. Дастан Далабаевич, 6-чы микрофон. Урматтуу төрага андай болбойт негизи. Себеби биз ушундай сунуштарды бергенде дайыма регламентке такап, мына силер катты жазгыла деп ошол негизинде койбойсуңар да. Жакпаган мыйзам долбоорду сразу эле коесуңар да. Андай болбойт. Эреже бир эле болуш керек да. Жагабы, жакпайбы мыйзам долбоор. Катты жазыш керек, урматтуу депутат. Эмне себеп менен бул мыйзам долбоор артка кайтарыш керек? Себепти жазыш керек да. А жөн эле мага жаккан жок, бизде адат башкача деп. Аялды сабаш керек, все, ошол менен маселе чечилет да. А то бизде мындай адат мындай башка дегенде башкача угулат да, как будто бизде адат аялды сабаш керек, бул жакшы эле адат деп ушундай угулат да. Мен сабаптар катарында айтып коеюн, бул үй бүлөлүк зомбулук бүгүнкү күндө дүйнө жүзүндө күчүп атат. Бул 21-кылымда жашагандан кийин адамдын мүнөзү, бардык нерсеси өзгөрөт экен. Анан Кыргызстанда да үй бүлөлүк зомбулук көп катталып атат, акыркы учурларда. Көп катталып атат. Анан кийин ушул мыйзамды депутаттар аркылуу иштеп чыгышы да ошодон келип чыкты. Анан кийин маалымат каражат булактарынан көрүп калып атабыз. Ошондо көрүп калганда бул жерде депутаттар бардыгы эле чыгып микрофонго айтып, милицияларды же болбосо прокуратураны же сотту күнөөлөп жатып калып атабыз. Келгиле биринчи мыйзамды тазалап, ошол мыйзамды алып келип, ошол укук коргоо органдарында иштей тургандай кылып туруп мыйзамды кабыл алып берели да. А бирок ошол мыйзамдын кабыл алынышы мына бүгүн болуп атат. Ошол үй бүлөлүк зомбулукка болбосун, ошондой ишти жасайм дегендерге алдын ала мына эскертүү болуп атат. Ушул мыйзамдын алкагында силер соттолосуңар же болбосо жоопкерчиликке тартыласыңар деген мыйзам болуп атат да. Эми бала, аял киши кыргыздар сыйлап келген. Эч убакта ата бабаларыбыз мындай кол көтөргөн эмес. Баланы баладай багып, ошондо тарбия берген. Анан кийин бүгүнкү күндө чугал када салт менен жашайбыз десек, анда биз 20-чы, 19-чы, 18-чи кылымга кетип калышыбыз мүмкүн. Бул оор нерсе. Андай жолго барбашыбыз керек. Бүгүнкү күндө мыйзамдын алкагында бардыгыбыз бирдейбиз. Ошол мыйзамга алып келип бүгүнкү күндө мындай катуураак мамиле кылгандай ошол үй бүлөлүк зомбулукка жасай турган нерсени токтотолу алдын ала деген эле мыйзам долбоору бул жерде. Ага чалаштын кереги жок, урматтуу депутаттар. Бул мыйзам мазмунун терең карап окуп көрсөңүздөр, бул туура багытка, бүгүнкү күндөгү жаштарга, үй бүлөгө кандай мамиле кылыш керек, аял кишиге кандай мамиле кылыш керек, балага кандай мамиле кылыш керек. Эгерде ошонун алкагынан чыгып кетсең, сенин жазаң ушундай деген маанидеги мыйзам. Башка эч кандай жаман ой жок. Албетте, мыйзамдар бүгүнкү күндө 21-чи кылымда ушундай мыйзамдар дүйнөдө практикада колдонуп келген негизинде мыйзамдар бири-бирине алынып, пример катары жазылып чыгат экен. Ушул өнүккөн өлкөнүн Рахмат, 1-чи микрофон. Рахмат. Ата журт Кыргызстан Нарматова, урматтуу төрага. Бул мыйзам үй бүлөнүн институтунун бышыктоого, ошол үй бүлөнүн башчысы катары эсептелип жаткан эркек мырзалардын жоопкерчилигин күчөтө турган нерсе болуп атат. Азыр туура эмес болуп калды да. Биздин кесиптешибиз Самый Кожо сунуш берсе, дароо эле колго салынып туруп, эркектерге каршы мыйзам экен деген түшүнүк менен эле колдоп койдуңар дагы артка кайтып кетти. Бүгүнкү күндөгү зордук зомбулуктар, үй бүлөдөгү аялдардын кордолгону, эркектердин үй бүлөгө болгон жоопкерчилигинин жоктугу, балдарга болгон жоопкерчиликтин жоктугунан үй бүлөнүн кожоюну катары үй бүлөнү багуу жоопкерчилигинин качуусунун натыйжасында ушул маселе келип чыгып атат. Када салт, нарк насил болсо, жазылбаган мыйзамдар боло турган болсо, анда эмне үчүн күндүгө үй бүлөдөгү аялдардын, балдардын энеси менен кошо балдар да азап чегип, өлүп, атылып, кесилип, жок болуп кетип аткандыгын, өлүм менен жыйынтыкталып аткандыгын эске албайбыз. Бул деген эркектердин жоопкерчилиги жөнүндө гана нерсе болуп атат. Ошол мыйзамды биз мыйзам менен шайкеш келтирип берсек, реалдуу жашоодогу болуп аткан көрүнүштөрдө, ошондон кийин жоопкерчилик пайда болот. Сөзсүз эле чекеден бардыгы көчөдө калып калбайт. Үй бүлөгө болгон эркектердин жоопкерчилиги жогорулайт. Ошондуктан азыркы көз карашты туура эмес жыйынтык болуп калды төрага.
убакыттан уттурабыз. Бул мыйзамды 2 жылдан бери 7 дубанда талкуулап, коомдук талкууларда, андан сырткары парламенттик угуудан бери болуп, комитеттин каралып туруп, анан чыккан мыйзам бул. Туура эмес болуп калды да. Ал каада салтты, нарк насилди ушул жерден коо сүйлөп коюу менен эле маселе чечилбейт. Аны жеринде элдин арасында болуп аткан көз карашты калыптандырганга аракет кылыш керек, чыныгы эл өкүлдөрү болсок. Анан эми мамлекетке зарыл болуп турган учурдагы муктаждыкты жаралып аткан мыйзамга пут тосуштун эч кандай кереги жок. Андан көрө эл арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзгүлө. Эркектер жоопкерчиликти алсын. Эгерде каада салт нарк насил менен жашагылары келсе. Канча аялдар болуп атат, канча жалгыз бой энелер болуп атат. Жетимдердин саны көбөйүп атат, тирүү жетимдердин саны. 30-40 миң бала төрөлсө, ошонун 60% мыйзамдуу төрөлсө, 40%, 45% мыйзамсыз төрөлгөн балдар болуп атат. Ага ким жооп берет? Бир гана эне жооп бериш керекпи балдарга? Бул жерде эркектердин жоопкерчилиги жөнүндө биз мыйзамды атайын иштеп чыктык. Мен да ошол демилгечилердин негизгилеринин бири болуп эсептелем. Бардык жерде биз сүйлөп, талкуулап, 7 дубанда элдин сунушу менен, коомчулуктун сунушу менен ар бир сөздү. Рахмат, 4-чү микрофон. Рахмат, урматтуу төрага, урматтуу депутаттар. Мен деле туура түшүндүрүп айтып атам. Зордук, зомбулукка мен дагы каршымын. Зордук, зомбулук болбосун, эч ким каалабайт. Бирок мыйзамдын ичинде жашырылган, менталитетибизге туура келбеген нерселерди айтып атабыз да. Могу мыйзамды кайра комитетке артка кайтарып, кайра бир сыйра бышырып, жакшынакай кылып алып келип койгондон эмне болуп атабыз эми? Жакшынакай эле кайра карайлы, талкуулайлы. Мына кат жүзүндө берген жоксуңар деп атасыңар. Биринчи окуудан өткөндө дагы ушул жерде билесиңер, кат жүзүндө сунуштарыбызды дагы бергенбиз. Ошол сунуштарыбыз жөнүндө кирдиби, кирген жокпу, ал сунуштар алындыбы, кабыл алындыбы, кабыл алынган жокпу, маалымат айтылган жок да. Бул жерде кызыл чеке болбодук беле. Урматтуу туугандар, келгиле мындай кылалы, урушпай, талашпай. Биз эми коо сүйлөп койдук. Коо сүйлөп аткан эч ким жок. Коо сүйлөгөндөр сүйлөп, ушундай мыйзамдардын артына жашынып алып, тескерисинче элдин ичине, келечегине, салтына, наркына бүлүк салып атпайбызбы? Андай болбойт, андай болбойт. Биз салтыбызды сатып, наркыбызды сатып, оокат кылбай эле коелу. Эгер мындай чоңураак сөз кылып айта турган болсочу. Ошон үчүн урматтуу депутаттар, келиңиздер, кайра эле комитетке кайтаралы, баарыбыз чогуу чараң карайлы, талкуулайлы. Мынакей зордук, зомбулук боюнча айтып атасыңар. Зордук, зомбулук боюнча такыр эле кыргыздын эркектери, мырзалары зөөкүр болуп калдыкпы? Такыр эле ушу ата баркынан кетип калдыкпы? Жигит намысынан өчүп калдыкпы? Мына МВД отурат, мына прокуратура отурат. Сурагылачы анда. Эмне мыйзам жокпу бизде? Каалагандай атып атса, кесип атса, кыркып атса, өлтүрүп атса, аларды карабайбызбы? Мыйзамдуу мамлекетте жашап карайбыз да. Мыйзамдар бар да, бирок аны күчөтө бербешибиз керек да. Кыргыздар эзелтеден бери айымдарды сыйлап келбеди беле? Урматтап келбеди беле? Бүгүнкү күнгө чейин эле сыйлап келатат кыргыз айымдарын. Дайыма сыйлайт. Эми эл ичинде болот экен, бир карын майды бир кумалак чиртет экен, бир айылда бир тентек болот экен. Ошонун баары менен кыргыз эркектеринин жүзү, кыргыз мырзаларынын жүзү, кыргыздын жүзү ушундай. Мына кече бир чет элдик сайтта интернет башка тил менен жазылып жүрөт. Коркунучтуу өлкө деп жазылып жүрөт. Бул деген болбойт да, мырзаларга анчалык кине койгондун кажети жок. Бул атайын жазалып аткандай болуп атат да, атайын. Урматтуу коллегалар, кыргыз намыс менен жашаган, салт менен жашаган, мыйзам менен жашаган. Биз артка кетпейбиз. Биз эмне салтыбыз менен жашап, урматтуу депутаттар. Артка кетип, бүгүнкү күнгө чейин салт менен эле келатпадык беле, артка кетпей эле. Бүгүнкү күнгө чейин атаңдын наркы менен, салты менен эле келатпадык беле, артка кетпей эле.